Коронавирус тумоосу жол куруу тармагында аксатты. Бирок каржылоо 70%га кыскарганына карабай бир топ жумуш аткарылган. Быйыл мамлекеттик капиталдык салымдар эсебинен жалпы узундугу 207,5 чакырымдай жолго асфальт төшөлдү. Анын ичинен 12 чакырымдай жол бюджеттин эсебинен салынса, мамлекеттик капиталдык салымдар пункту боюнча 195,7 чакырым жолго асфальт төшөлдү. Bunun içinden balıkçı korumdu жолундан республикалык бюджет менен бул долбоор каржыланат. Бул жерде 23 чакырым асфальт төшөө жумушу болду. Өзүңүздөр билгендей бизде быйылкы жылы райондук борборлордо 3 чакырым деген долбоор программа бар. Ошонун негизинде быйылкы жылы 155 чакырым асфальт төшөө жумуштары аткарылды. Андан сырткары айта кете турган болсок, бизде жанакы капитал салымдардын негизинде 17,9 чакырым асфальт жумуштары болду. Эл аралык донорлор каржылаган долбоорлордун ишинде коронавирус артка тарткан. Чет элдик адистер Кыргызстанга өз убагында келе албай, иш жайлап пландан артта калышкан. Кечеңдетип ишке кирген жолчулар азыркы күнгө чейин иштеп, 2021-жылга даярдык көрүүдө. Первая фаза Север-Юг. Биринчи фазасында быйыл куруу иштери жүрдү. Бирок пандемияга байланыштуу жумуштар план боюнча аткарылбай калды. Бирок ал фазадагы туннелди 2021-жылы бүтүрүү пландалууда. Экинчи фазада 20 чакырым пландалган. Ал жолдун 17 чакырымына асфальт төшөлдү. Анда да 2 эстакадалык көпүрө бар. Биринчиси 1076 метр, экинчиси 396 метрге созулат. Ал 90%га бүттү. Үчүнчү фаза 3 долбоорго бөлүнгөн. Анда жер жумуштары, суу түтүктөрү боюнча иштер жүрүүдө. В этом году шли мобилизационные работы, подготовительные работы. Жол салуу иштери менен бирге күз-кыш мезгилине дагы даярдык көрүлгөн. Ал үчүн 144 миң тоннадан ашык инерттик материалдар жана күйүүчү майлоочу майлардын запасы даярдалган. Андан тышкары жыл башынан бери жаратылыш кырсыктарынан бузулган жолдорда жасалган. Жаратылыш кырсыктары дагы бизде катталды. Биринчиден май айларында, июнь айларында Ысык көл, Баткен областарында нөшөрлөгөн жамгырдын кесебинен биздин жолдорго зыян келтирди. Жалпы зыяндын көлөмү 65 миллионго чукул ущерб болду. Бирок анын ичинен бир 30 миллионго жакын иш жумуштарды биз пландан сырткары аткардык. Себеби дегенде биздин элибизге жолдорду камсыз кылып беришибиз биздин милдет болуп эсептелет. Бул министрлик тумоо күч алган жай айларында ооруну жеңүүгө салым кошкон. Медик, аскер адамдарын ташып, чет өлкөдөн келген жарандарды мекенине жеткирип жана башка жардам көрсөткөн. Жолчулар эмдиги жылы аткарылбай калган жумуштардын өтөөсүнө чыгабыз деп турат. Уланбек Тыйканбаев, Руслан Сапатаров, Ала Тоо 24.